Түз эфирде Кабар маалымат программасынын жума күнкү чыгарылышы саламатсыздарбы? Алгач негизги окуялардан кыскача. Өзгөн районунда 2 адамды атып кетишкен. Учурда кылмышка шектүүлөр изделип жатат. Каза болгон маркумдар ишкер балдар. Дагы бир көпөскө кылмыш иши козголду. Ал жогорку кеңештин депутаты. Кыйылган өмүрлөр, бурмаланган каражаттардын арты менен абакка киргендер. Коронавирустун кесепети кемирип жегендерге тийди. Узакка созулган узун жолдун көйгөйү Маданият Жалал Абад жолунун курулуш иши быйыл да кечеңдеди. Жакында деп койду, билбедик энди качан берет. 10 күндө, 20 күндө, бир айда. Кыргызстанда коронавирус жугузуп алгандардын саны көбөйдү. Өлкөдө бир сутка ичинде коронавирус илдетинен 2 адам көз жумду. Акыркы күндөрдө илдетке чалдыккандар айыккандардан көп болуп жатат. Мындан улам саламаттыкты сактоо министрлиги кайрадан убактылуу карантин жарыяланышы ыктымал экендигин айтууда. Деген менен карапайым калк кайрадан карантиндик чектөөнү каалашпайт. Bir суткада COVID-19 илдетинен Бишкек шаарында 2 бейтап көз жумду. Кыргызстанда 40 суткада 96 кишиден коронавирус аныкталды. Стационарда учурда 400 бейтап дарыланууда. Алардын ичинен 272си орточо, 108и оор жана 20сы өтө оор абалда. Илдеттин таралуусуна 1 жыл болсо да, өлкө бул илдеттен дагы деле арылбай келет. Анткени көпчүлүк жоопкерчилик алып, санитардык нормаларды сакташпайт. Илдетке чалдыккандардын көпчүлүгү пенсия курагындагылар болууда. Ош шаарында бүгүнкү күндө абал туруктуу деп бааланганы менен дарыгерлер санитардык эрежелерде көзөмөлдөн чыгарбоону эскертишет. Бирок биздин Ош шаарыбызда мына ошол оорунун көбөйүшү катталышы байкалбай турат да. Бирок биз кооптонуп турабыз. Сырттан келген жарандарыбыз, азыр жана Кыргызстандан сырткаркы башка мамлекеттен учуп келген жарандарыбыз ошол башка бир штампын алып келип, биздин Кыргызстанга жайылтып берүү кооптугу бар да. Тажы илдетинин таралуусу күчөп, саламаттыкты сактоо министрлиги кооптуу абал түзүлсө убактылуу чектөөлөр болушу мүмкүн экендигин билдирген. Деген менен карапайым калк кайрадан чектөөлөрдүн болушун каалашпайт. Анткени мындай кырдаалда жумушсуздук орун алып абал кыйындайт. Ошентсе да жарандарга санитардык эрежени сактоо жоопкерчилиги да турат. Эгерде элдин арасында дагы эле пандемия тарап кете турган болсо, жанакында чектөөлөрдү киргизсек болот. Чектөөлөрдүн да түрлөрү дагы диапазону өтө бийик да. Анткени ар бир регион, область, чоң шаарларда ушундай атайын комиссияларга деген жанакында укук берилип, ошол жерде бүт эпидемиологиялык абалды текшерип карап чыгып, ошого жараша жанакындай чектөөлөрдү иштеп чыгып киргизүү деген маселеси коюлган. Кайрадан карантинди киргизгенде элдин үстүнө кайрадан бир жоң өтө оор жүк артканга бараар болот да. Карантинди киргизбей, мына медициналык профилактикалык талаптарды катуу аткаруу менен гана кармаш керек да. Азыр элдер аябай кыйналып турган убактысы, мурда эми чыдайт элек. Азыр эми карантин болуп калса, жашоо өтө оорлошуп, элдерге кыйынчылык түшүп калат дейм да. Карантин киргизсе, элдин жашоосу кыйындайт го. Эми ар бир адам өзүнүн санитардык норманы сакташ керек деген ойдомун. Кыргызстанга коронавируска каршы 150 000 доза Sinopharm аттуу Кытай вакцинасы алып келинди. Кытай вакцинасынын партиясы жакын арада алып келинерин буга чейин саламаттыкты сактоо министри билдирген. Алып келинген вакцина 75 000 адамга жетери маалымдалган. Ооруну жугузуп алгандардын көпчүлүгү Бишкек шаарында жана Чүй облусунда катталууда. Деген менен илдет башка өлкөлөрдүн да тынчын алууда. Болгария коронавирус жайылып жатканына байланыштуу бала бакча, мектеп, ресторан жана соода борборлорун 10 күнгө жабат. Мындай чара өлкөдөгү ооруканаларда бош орундар аз калганынан улам көрүлүүдө. Мындан сырткары коңшу мамлекет Казакстанда да оорулардын саны көбөйгөн. Алмагүл Эркебай кызы, Бекмамат Султанов, 7 канал, Ош.
Өзгөн районунда 2 адамды атып өлтүрдү деп шектүүлөрдүн кылмыш учурунда колдонгон ок атуучу куралы менен авто унаасы табылды. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер башкармалынын маалымат катчысы Жеңиш Ашырбаев кабарлады. Эске сала кетсек, бүгүн түнү Өзгөн райондук ооруканасына ок тийген 2 жаран түшүп, экөө тең эсине келбей каза табышкан. Милиция алардагы башка 2 киши менен унаада отурганда башка машинадагылар келип аткылап кеткендигин айткан. Аталган окуя боюнча Жаза кодексинин 130-беренеси киши өлтүрүү боюнча сотко чейинки өндүрүш ачылып, тергөө иштери башталды. Бүгүн ыкчам тергөө иштеринин натыйжасында Өзгөндүн Дөң булак айыл аймагына караштуу Жөө Алма участкасынын эгин талаасына кеткен жолдо шектүүлөрдүн кылмыш учурунда колдонгон көк түстөгү Honda Fit үлгүсүндөгү авто унаасы, Түркияда чыгарылган Край Армс үлгүсүндөгү аңчылык курал табылган. Ошондой эле 2 дана 12 калибрлүү ок дарынын атылган гильзасы жана 1 дана ок алынган. Мындан тышкары каза болгон 31 жаштагы Өзгөн шаарынын тургуну былтыр февраль айынан бери уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары Ички иштер министрлигинин каттоосунда тургандыгы белгилүү болгон. Кылмыштын бетин ачуу максатында тергөө иштери жүрүп жатат. Жогорку кеңештин депутаты мыйзамсыз баюуга шектелип жатат. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети эл өкүлүнүн байлыгын жарыялады. Соода жана көңүл ачуу комплекси, Бишкек шаарынын жана Ысык Көл облусунун аймагында жайгашкан 14 жер тилкеси, 3 кеңсе жана 4 турак жай, 5 батир, Каприз борборундагы коттедж, 3 особняк, жогорку өкүлдүк класстагы 5 аткаруучу унаа. УКМК бул активдердин жалпы орточо базар баасы 1,5 миллиардтан ашык сомду түзөрүн билдирди. Ишенимдүү булактар билдиргени боюнча аталган депутат Марат Аманкулов болушу мүмкүн. Жогорку кеңештин сайтында анын толук аты жөнү Аманкулов Марат Аскерович деп көрсөтүлгөн. Марат Аманкуловдун өзүнүн комментарий алууга мүмкүнчүлүк боло элек. Аманкулов мурда ишкер болуп жүргөн. 2012 жылы Кыргызстан социал-демократиялык партиясынан Бишкек шаардык кеңешине депутат болуп келип, шаардык кеңештин төрагалыгында аркалаган. Ошол эле партиядан 2015 жылы жогорку кеңешке депутатка шайланган. 2020 жылкы парламенттик шайлоого Биримдик партиясын жетектеп чыккан. Октябрь окуяларынан кийин өлкөдө бийлик алмашкан соң лидерликти тапшырып берген болчу. Мамлекеттик салык кызматынын Бишкек шаарынын Свердлов райондук башкармалынын башчысынын орун басары жана Бишкек шаарынын Ленин райондук башкармалынын инспектору 240 000 сом өлчөмүндө пара алып жаткан жеринен кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет маалымдады. Анда айтылгандай, 2 кызматкер акчаны салык төлөөдөн баш тартууга жардам бергени үчүн сый акы катары талап кылган. Алар жеке ишкерлер менен жең ичинен сүйлөшүп алып, жасама документтерди жасашкан. Анын негизинде импорттук товарларга салыктык чегерүүнү алып салгандыгы аныкталды. Факт боюнча сотко чейинки өндүрүш башталды. Кармалгандар УКМКнын тергөө камак жайынын убактылуу кармоо жайына киргизилди. Коронавирус илдети курч болуп турган чакта эл аралык уюмдардан 700 миллион сомдон ашык каражат илдет менен күрөшүү үчүн берилгени айтылган. Оорунун алдын алыш үчүн ошол кездеги тиешелүү чиновниктер медициналык жабдуулар дайын деп тил эмизип келишкен. Бирок 1000ден ашуун адам дар-дармек медициналык каражаттардын жетишсиздигинен каза табышты. Пандемияда элдин кайгысынан акча кымырган атка минерлер 1 жыл өтсө да эч кандай жоопкерчиликке тартылбай келет. Коронавирус илдети менен күрөшүү жана бюджетти колдоо максатында былтыр Кыргызстанга эл аралык долбоорлордон 774 миллион 432 миң 795 доллар берилгени айтылган. 177 миллион 49 доллар грант түрүндө, калганы насыя түрүндө алынган. Бирок мынчалык ири суммадагы акчалар келгени менен илдетти алдын алуу чараларын өкмөт жүргүзө алган эмес. Саламаттыкты сактоо министрлиги жана өкмөт өкүлдөрү медициналык каражаттар жетиштүү, кооптонууга негиз жок деген маалымат таратып келишкен. ПЦР жанакындай жабдууларды сатып алып атабыз. Ошол эле ПЦРге керектүү жабдуулар дагы бар. Лабораториянын көзөмөлдөсү бизде болуп атат. Көзөмөлдөнү жасап жатабыз. ПЦРлерди, ошол эле жеке коргонуучу каражаттарды жана башка керектүү жабдууларды
биз ушул камсыз кылып атабыз да. Аида Исмаилова баш болгон өкмөт өкүлдөрү минтип маалымат берип келгени менен алардын айткан сөздөрү менен кылган иштери эки ача чыгып, медициналык жабдуулардын, дары-дармектин жетишсиздигинен улам 1000ден ашуун адам оорудан каза табышкан. Андыктан коронавирус илдети менен күрөшүүгө тийиштүү чиновниктин бардыгы жоопкерчиликке тартылыш керек деген талаптар күч. Эң көп каражат ошо июньдан баштап сентябрга чейин коротулду да, эң көп кылмыш иштер ошол убакта болду. Тиги өкмөт жок болуп калган. Ал жанакы Боронов, Аида Исмаил ошолордун убагында болгон иштер болуп атат да. Саламаттык сактоо министрлигинде Абдикаримов болуп аткан. Коронавирус учурундагы жоготуулар жана сырттан келген каражаттар боюнча мурдагы өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев камакка алынса, саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаев камакка алынып, кайра үй камагына чыккан. Бирок илдет менен күрөшүүгө жоопкер болгон өкмөт башчы Кубатбек Боронов, мурдагы вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова, Аида Исмаилова, саламаттыкты сактоо министри Сабыржан Абдыкаримов өңдүү атка минерлерге тийиштүү деле чара көрүлбөй келгенине нааразы болгондор көп. Жоопкерчиликти алган чиновниктер жазаланбай эле, оору менен алышкан дарыгерлер жөн жерден күнөөкөр болуп чыгып жатканы адилетсиздик деп бааланууда. Бир каражаттын текшерилиши боюнча барып эле келип акыркы колдонгон баягы өздүк каражаттар, коргонуу каражаттары же болбосо дары-дармектин колдонулушу деп келип эле акырында келип карапайым бир медиктердин соргулоосуна келип атат. Каяка канча берилген, каяктан канча алынган, эмнеге муну аркылуу эмес деген суроону конкуренттүү берип, ошого жараша иш алып барганы менче туура болот. Алыш керек да, жазасын албай калса болбойт да. Жазасын алган менен азыр агаларга эч кимден алы жетпейт да. Элдин алы жетпейт атарын кимдин алы жетет ага, Кудайдын эле алы жетпесе, башка кишинин алы жетпейт да. Ошолор ошончону жеп атканда эми аларды эле Кудай таалап текши карап 5 колмунда салса болмок эмес да. Эми ол жеп койгондорго жаза колдонгон туура эле. Сону далилдеп туруп, мойнуга коюп, эми бирөө үчүн бирөө кеткен болсо да туура болот. Жазасын алыш керек да, ким кылган болсо. Жаза алыш керек, но албайт деле го эми уже. Бизде аябай эметип престелип калганда аны эме кылыш оңой менен болбойт болор. Ну, жаза алыш керек, конечно. Элдин убалы деген болуш керек да. Өкмөттүн пандемия учурундагы ишмердигин иликтеген комиссия коронавирустан ооруган адамдардын жана андан көз жумгандардын саны менен штаб берген маалыматтын айырмасы бир нече миң деп белгилеген. Финансы полициясы вирус күчөгөн учурда өкмөттө тийиштүү мекемелерде иштеген кызматкерлерге карата 14 кылмыш ишин козгогон. Сапар Акунбеков, Көчөр Кубанычбеков, 7-канал, Бишкек. Ош шаардык мэриясына караштуу муниципалдык менчик башкармалыгы 19 мартта Ноорус майрамына карата аянтты кооздоо үчүн тендер жарыялады. Шаардык бийлик майрамды өткөрүүгө 553 000 сом сарптоону пландап жатат. Кызыгы конкурс 23 мартка чейин уланат. Ал эми келишим түздөн-түз түзүлөт. Бир күн мурун мэриянын социалдык тармактарындагы баракчаларында Ноорус 2021 иш чарасы өтөөрү маалымдалган. Анда концерттик программа, театралдашкан көрүнүштөр, боз үй тегүү жарышы болору айтылган. Шаардык мэрия канча каражат сарпталарын ачыктаган жок. Ал эми Бишкекте Ноорус майрамына арналган иш-чаралар өткөрүлбөйт. Мындай чечим жарандар арасында коронавирус жуктургандардын саны күн сайын өсүп жатканына байланыштуу кабыл алынды. Ош мэриясынан калаада эпидемиологиялык абал туруктуу деп маалымдашты. Иш-чара өткөрүүгө саламаттык сактоо министрлигинин макулдугу алынганын себеп кылышууда. Бизде ошо Ноорусду өткөрүү болбосун деген бир чечим чыгарылган жок бул боюнча. Бишкек шаарындагы ал өзүнүн ошо жергиликтүү бийликтин ошо Бишкек шаарындагы эпидемиялык кырдаалга байланыштуу болуп атат. Ошон үчүн биз Ош шаарындагы азыркы ошо жүргүзүлүп аткан Ноорус майрамын иш-чарасы бизде азыр эч кандай тоскоолдугубуз жок. Бирок биз бардык алдын алуу иштери эпидемиялык санитардык нормаларын алкагында иш алып барылат.
Бишкек гарнизонунун аскер прокуратурасы жоокерлердин жапырт кургак учка кабылышы боюнча жазык кодексинин 331-беренеси шалакылык менен сотко чейинки өндүрүш баштады. Бул тууралуу башкы прокуратура 19-мартта кабарлады. 2021-жылдын 16-мартында куралдуу күчтөрдүн башкы штабына тиешелүү номер 97-632 аскер бөлүгүндө 14 адам, номер 74-12 аскер бөлүгүнөн 1 кишиден кургак учук аныкталган. Алардын баары ооруканага жаткырылган. Бул иштин алкагында тийиштүү соттук комиссиялык экспертизалар дайындалган. Учурда алардын жыйынтыктары күтүлүүдө. Азыркы маалда Бишкек гарнизонунун аскер прокуратурасы тарабынан ар тараптуу текшерүү иштери улантылууда. Бишкектеги 702 аскердик бөлүктө кызмат өтөп жатып каза болгон 22 жаштагы Бексултан Адылбек уулунун ата-энеси акыйкаттык издеп келет. Бексултанды өз өмүрүнө кол салды деп таянак чыгарышкан. Бирок маркумдун жакындары уулунун мындай кадамга барганына ишенишпейт. Бул боюнча кылмыш иши козголуп, иш сотко өткөн. Бирок сот иштери ар кандай себептер менен соңуна чыкпай келет. Бексултан Адылбек уулу 2020 жылы күзгү чакыруу менен үй бүлөсүнүн каршылыгына карабай мекен алдындагы милдетимди өтөйм деп аскерге кеткен. Бир үйдүн тууну уулу Бишкек шаарындагы 702 аскер бөлүгүндө кызмат өтөп жаткан. Арадан 3 ай өтпөй Бексултандын үйүнө өзү эмес сөөгү келген. Өлүмдүн себеби аскер өзүн өзү асып алган дешкен. Тун уулунан айрылып кан жуткан ата-эне баласынын өз өмүрүнө кол салганына ишенбейт. Алардын айтымында баласынын денесинде катуу соккудан калган көк ала тактар болгон. Бүт денелеринде көк ала, мисалы үчүн биз сөөктү апардык. Мына оң жагында чоң гематом бар. Жип менен байлап кыйнаган. Могу жерде эндүүлүгү 2 сантиметрдей жиптин орду турат. Артында бүт көк ала, жынысы болсо варикоздой болуп ишип кеткен, табарсык ишип кеткен. Буну каттуу уруп, бул балам өтө зерек, компьютерди дагы жакшы билген, 2 тилди билген, англис, немис тилин жакшы билген бала болчу. Булардын бир секретин билип калгандыктан, же болбосо бул бала баш ийбей койгондуктан уруп өлтүрүп алышып туруп асып коюшкан да. Мен өз асынганга эч качан ишенбейм. Балам себеби өтө чыдамдуу болчу. Апасынын айтымында Бексултан аскерде жүргөн убагында ар кандай шылтоолор менен үйүнөн акча алып турган. Бир күндүк өргүүгө келгенинде такып сураган ата-энесине аскерден уруп согуулар болуп жаткандыгынын да четин чыгарган. Маркумдун достору да бир нече жолу акча жана башка майда чүйдө ташып турушкан. Алар ар кандай себептер менен маек берүүдөн баш тартышты. Анан кийин ушу акча сурады да 2000. Анан 1500. Мен айттым да, эмне кыласың десем, керек апа, ушу мага акча эле бергиле деп ошентти да. Макулданан атасы акча алып келди, кетти ошентип. Анан экинчи увольненияга келди 19 декабрда. 2000 сомду эмне кыласың десем, 2000 сом сурап атпайбы экинчи жолу, эмне кыласың десем, ошо мен баягы кабинетке ответственныймын. Анан ошо жерге жаңы жылга даярдык көрөбүз. Анан канцелярский алам, А4 алам, анан прапорщиктер менен отурган атабыз, 1000 сомдон жыйнаган атабыз. Сен рядовой солдат кантип алар менен отурасың десем, ой 10 бала эле отурабыз деп ошентип айтты. Макул анда деп эле ошентип атасына кетип, ошентип кеткен. Окуянын чоо жайын билүү максатында 702 аскер бөлүгүнө барганыбызда ички аскерлердин басма сөз кызматынан уруксаат алып келишиңер керек деген жүйөө менен бизди аскер бөлүгүнө киргизген жок. Якта пресс-служба деген бар, биздин өзүбүздөчү. Ошонун башчысынан уруксаат алып келиңиздер. Только ошол менен алат. Ага чейин болбойбу никак? Жок, аскер бөлүк режимный объект болуп эсептелинет. Только уруксаат менен кириш керек. Ички аскерлердин басма сөз кызматынын өкүлүнө байланышканыбызда алар уруксаатты Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы берерин, ансыз эч нерсе кыла албастыгын айтты. Ошол нерсе, ошол сиз даярдай турган материалды жүргүзүш үчүн алгач Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынан уруксаат алмайын биз киргизгенге сиздин укугуңуз жок. Ички иштер министрлигине барганыбызда алар аскер иштерин биз карабайбыз деген шылтоо менен жолго салды. Ал эми тергөөчүгө байланышканыбызда биз менен жолугуудан баш тартып, тергөө амалдары аягына чыкканча эч нерсе айта албастыгын билдирди. Расмий маалыматтарга ылайык 2018 жылы 17 жоокер суицидке барса, 2019 жылы 13 жоокер өз өмүрүнө кол салган. Дээрлик баардык каза болгон жоокерлердин ата-энелери
уулдарынын өз өмүрүн кыйды деген жыйынтыкка макул эмес. Тилекке каршы көпчүлүк жоокерлердин өлүмү күч органдарынын шалаакылыгынан улам жарытылуу иликтенбей, ал эми аскерге кетип сөөгү келген жоокерлердин аягы суюлбай келет. Бек Оморбеков, Тимур Кудайбергенов, 7 канал, Бишкек. Президент Садыр Жапаров бүгін 19 мартта Ирактан кайтарылган балдардын жашоо шартын жана аларга кандай жардам көрсөтүлүп жатканын көрүп келди. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан билдирди. Мамлекет башчысына 16 мартта Мээрим гуманитардык миссиясынын алкагында Ирактан кайтарылган 79 бала Чүй облусунун балдар борборлорунун бирине жеткирилгенин, алардын ичинде 2 жаштан 18 жашка чейинки 38 эркек бала, 41 кыз бар экени тууралуу маалымат берилди. Борбордо балдар үчүн бардык шарттар камсыздалганы кабарланат. Аларга 4 маал тамак берилет. Ички иштер министринин кызматкерлери күнү-түнү алардын коопсуздугун камсыз кылат. Тийиштүү адистер аларды бара-бара туугандарына өткөрүп берүү үчүн кайрадан коомго аралаштырып, кадимки жашоого кайтаруу боюнча иш алып барат. Учурда алар коопсуз жашоого кайтуу үчүн реабилитациялоо курсунан өтүп жатышат. Мамлекет башчысы мекеменин имараты, жатакана бөлмөлөрү, ашкана менен таанышып, балдарга кандай тамактар берилерин көрүп чыкты. Мекеменин тарбиячылары менен баарлашып жатып, президент балдарга ар тараптуу жардам көрсөтүүнүн маанисин белгиледи. Мамлекет башчысы ар кандай себептер менен Иракка кеткен кыргызстандык жарандардын балдары бөтөн жерде согуштук аракеттердин кесепетин, аман-эсен кайтып келишкенин, ошондуктан өз мекенинде алар ар дайым баш калкалай аларын, камкордукка жана коргоого алынарын көрсөтүү зарыл экенин кошумчалады. 2021 жылдын 17-18 мартында Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Өмүрбек Субаналиев менен Тажикстанын Согди облусунун аткаруу бийлигинин төрагасы Раджопой Ахмадзода эки облустун күч түзүмдөрүнүн жетекчилеринин катышуусунда Тажикстандын Гулистон шаарында жолугушту. Баткен облустук администрациясы кабарлагандай, жетекчилер чек аралаш аймакта акыркы учурларда орун алган курч окуяларда эки тараптан тең чек араны мыйзамсыз кесип өтүп кармалган жарандардын маселелерин талкуулашты. Ошондой эле буга чейинки кол коюлган протоколдор менен нормативдик укуктук документтерди аткарууга алуу жагын белгилешти. Соңку жолугушууда Баткен облусу менен Согди облусунун ортосундагы чек арага байланышкан маселелерди чечүүнү тездетүү, аймакта коомдук коопсуздукту камсыз кылуу, кошуна элдердин ынтымагын бекемдөө менен чектеш аймактардын кызматташуусун жакшыртууга өзгөчө маани берилди. Жыйынтыгында тараптар облустар аралык кызматташуу боюнча 10 пункттан турган протоколго кол коюшту. Борбордук шайлоо комиссиясы 5 үгүттөөн каттоодон өткөрдү. Маалыматка ылайык, референдумга макул, каршы үгүт топторду каттоо үчүн 5 сунуштама түшкөн. Макул 3 үгүттөө, каршы 2 үгүттөө. БШКда референдумга үгүт топторду каттоо үчүн түшкөн арыздарды кабыл алуу жана текшерүү боюнча атайын жумушчу топ түзүлгөн. Үгүт иштери башталгандан тартып БШКга курамы 15тен ашпаган үгүт топтор катталууда. Референдумга добуш берүүнү өткөрүү боюнча калктын активдүүлүгү биринчи орунда турат. Андыктан бул өнөктүккө катышууда алгач үгүт иштерин жигердүү түрдө жүргүзүү да коомчулуктун келечекке болгон үмүтүнө багыт берет. Өзгөртүп. Мындайча айтканда, жанагы кызматтагы башкарган адамдардын баарын тең, орган министерстволордун баарын кыскартуу болуп атат да. Мисалы 5-6 миллион адамга кыска мобилдүү министрликтерди, ошо органдарды коюп туруп, аткаруу бийлиги менен аралашып иштеп, анан жоопкерчилигин алып, анан мындайча айтканда, ошо экономикага басым болгон үчүн мен ошон үчүн мен туура деп колдоп атам да. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына ылайык, референдумга макул, каршы үгүт топторду каттоо үчүн 14 сунуштама түшкөндө, анын 13-ü катталган. Натыйжада макул 10, каршы 3 үгүт тобу болду. БШКда үгүт топторду каттоо үчүн түшкөн арыздарды кабыл алуу жана текшерүү боюнча атайын жумушчу топ түзүлдү. Бул үгүт топтору бүгүндө катталган күндөн баштап өздөрүнүн үгүт иштерин жүргүзө башташат. Буларга атайын бекер эфирдик убакыттарда берилет. Бул боюнча атайын чучуглактар өткөрүлөт. Ошонун негизинде эфирдик убакыттарда бекер эфирдик убакыттар бөлүнүп берилет.
Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматовдун айтымында референдум жана шайлоо өткөрүүгө добуш берүү күнүнө карата жабдыктар тестирлөөдөн өтүп жатат. Ар бир шайлоо тилкесинде 2ден автоматтык эсептегичтер болот. Добуш берүү бюллетени менен шайлоо бюллетени 2 башка түстө болот. Референдумдун бюллетени көгүч түстө болот. Жана биздин шайлоочулар мындай адашып кетпеси үчүн мындай толук шарттар түзүлөт. Добуш берүүдөгү өзгөчөлүк азыркы биздин эпид кырдаалга жараша ошол санитардык медициналык ушундай талаптарды аткаруу менен аларды сактоо менен жүргүзүлөт. Конституциянын жаңы долбоору боюнча коомчулукта ар түрдүү наразы пикирлерге карабастан көпчүлүктүн бул баш мыйзамдын пайдалуу болорлугу тууралуу ойлору арбын. Андыктан эл бул жолу референдумга маани берип, өз добуштарын келечек үчүн берүүлөрү керек. Клара Кудайбергенова, 7 канал, Бишкек. Муфтийликке арыздарды кабыл алуу аяктады. Муфтий болуу үчүн 8 талапкер арыз берген. Мындан тышкары Аалымдар кеңешине мүчө болууга 75 талапкер документ тапшырган. Документтер текшерилип бүткөндөн соң сынак өткөрүлөт. Бул жолку муфтийди шайлоо жаңы ыкмада жүргөндүктөн анын кызматтагы мөөнөтүнө чектөө киргизүү каралып жатыптыр. Муфтийлик кызматка ашынгандар кимдер? Кабарчыбыз Бек Омурбеков айтып берет. Муфтий болуу үчүн арыздарды кабыл алуу жыйынтыкталды. Ага ылайык муфтийлик кызматка 8 талапкер документ тапшырды. Алар Нурбек Токтогулов, Сайдамир Жээналиев, Султанали Гапуров, Убайдулла Сарыбаев, Шүкүр Исмаилов, Нематилла Жээнбеков, Шакир Маматов жана Ниязали Ариповдур. Документтер иликтөөдөн өткөндөн кийин 29 марттан 1 апрелге чейин каттоо комиссиясы талапкерлердин билим деңгээлин жана кесипкөйлүгүн текшерүү максатында сынак өткөрөт. Сынактын өткөрүү процесси болот, ал жазуу түрүндө болот, сынак тест жазуу түрүндө болот, ошондой учурда ооз-2 түрдө дагы баарлашуу деп айтабыз, беседа түрүндө да болот. Ал жерден атайын өздөрүнүн платформасын, программасын да сунушат. Ар муфтий болот талапкер өзүнүн чөткө ошол диний билим берүү боюнча, ошол эле ажылык маселеси боюнча жана башка мечит медреселер маселеси боюнча, жалпы үгүт насаат иштер боюнча кандай программасы бар экендигин сунсун деген талаптарды коюп азыр. Талапкерлер комиссия мүчөлөрүнүн сынынан өткөндөн кийин Аалымдар кеңешинин сынына коюлат. Аалымдар кеңешинин эң аз 3/2 бөлүгүнүн добушуна ээ болгон талапкер курултайга 7 дубандан келген 220 делегаттын ачык добушу менен бекитилет. Аалымдар кеңешинин жыйыны болот. Курултайга чейин 5 апрелде курултай өтсө, 5 апрелге чейин жыйын болот да, ошо жыйынга сунабыз. Жыйында 5 кишинин ичинен балким 1 кишисин ошол Аалымдар кеңеши добуш берүү менен. Бул эми добуш берүү бул күнгө чейин ачык добуш берүү болгон, кол көтөрүү менен. Быйылкысында азырынча сүйлөшүлө элек, толук чечиле элек. Ал балким жашыруун түрүндө да болушу мүмкүн. Бюллетен эмес, мындай кылып добуш бергенден кийин бир кандидатураны курултайга алып чыгабыз деген эски азыркы биздин ушул сүйлөшүп аткан метод боюнча курултайга алып чыгабыз. Курултай анан ошону жалпы добуш берүү менен көтөрүп, ачык добуш берүү менен шайлап алат. Муфтий менен бирге Аалымдар кеңеши жана Борбордук текшерүү комиссиясынын төрагасы да шайланат. Аалымдар кеңешине мүчө болууга 75 талапкер документ тапшырса, Борбордук текшерүү комиссиясынын төрагасынын кызмат ордуна 21 эсепчи катталды. Ошо курултайга биз муфтийге болгон талапкерлерди, Борбордук көзөмөл комиссиясынын төрагалыгы болгон талапкерлерди, Аалымдар кеңешиге болгон талапкерлерди тандап курултайга алып чыгышыбыз керек. Ушул Аалымдар кеңешинин арасынан бир добуштан 6 адам ошол тандоо комиссиясынын мүчөсү болуп шайланды. Эсеп палатасынан бир өкүлдү чакырабыз, аттестация болгон убакытта ага чейин биз тандоо жүргүзө беребиз. Жаңы муфтийди шайлоо жаңы устав менен өтүүсү мүмкүн. Азыркы жобо боюнча муфтий 4 жылда бир чакыртылып, жана бир нече мөөнөткө шайлана алчу. Ар кандай жагдайларды эске алып, чектөө киргизүүнү карап жаткандыгын айтышты. Азырети муфтий мурдагы устав боюнча 4 жыл кызмат аткарыш керек. Азыркы жаңы уставды биздин устав боюнча түзүлгөн комиссия иштеп атат. Ага дагы өзгөртүүлөр кириши мүмкүн. 3 жылдан 2 срок, же болбосо 5 жыл 1 срок деген каралышы мүмкүн. Ал эми курултайга келчү делегаттар аймактардагы диний ишмерлер,
Алар ар бир регионго бөлүнгөн квотанын негизинде келишет. Ар бир жергиликтүү казыяттар деп айтабыз. Казыяттарга биз КМДБга тапшырганбыз, муфтиятка. Муфтият өз уюштурушу толугун алардын компетенциясында. Алар өздөрү казыяттарга кабар берет. Мисалы эле Бишкек шаарында 35 квота дейт. 35 квотаны Бишкек шаарынын казысы командасы менен кеңеше турган топтор менен сүйлөшүп өздөрүнө тандап алыш керек болот. Ошо чакырылат. Ал коомдук ишмерлерден болот, ал балким диний кызматкерлерден, молдо имамдардан болот, балким дагы башка мындай илимдүү академик профессорлордон болушу мүмкүн, аксакалдар кеңешинен болушу мүмкүн. Жаңы муфтий 5 апрелде өтө турган Кыргызстан мусулмандарынын 7 курултайында шайланат. Учурда муфтийлик кызматты убактылуу Жооробай ажы Шергазиев аркалап келет. Бек Оморбеков, Тимур Кудайбергенов, 7 канал, Бишкек. Маданият Жалал-Абад жолунда курулуш иштеринин кечигүүсү жазгы талаа жумуштарында сугат көйгөйүн жаратты. Кароосуз ташталган жолдо курулуштан улам дыйкандар эгин аянттарына агын суу жеткире албай убара. Жол куруп жаткан азербайжандык компания аба ырайына жана каражаттын жоктугуна байланыштуу жумуштар жанданбай жатканын айтат. Өткөн жылдагы октябрь окуяларынан кийин Евразия өнүктүрүү банкы жолдун курулушун каржылоону токтотуп койгон. Маселени кабарчыбыз Руслан Калматов угуп келди. Мадумаровдардын үй бүлөөсү талаага кулпунай отургузууну быйыл кеч баштады. Май айында алар түшүмүн сатыкка алып чыгыш керек болчу. Агын суунун жоктугу талаачылык жумуштарына кедергисин тийгизүүдө. Суу келип калар деген тобокелчиликти талаачылык жумуштарында баштап жиберди. Суу маселеси чатак болуп атат, эми жакында суу алып беребиз атат, бияка алып өтүп. Алып өтсө, суу коюп шуну неме кылсак, бизди тапканыбыз ушул эми. Качан суу беребиз деп атат? Эми жакында деп койду, эми билбедик, эми качан берет. 10 күндө, 20 күндө, 1 айда аны билбедик. Кулпунайды кантип сугарасыңар анда эми? Кулпунайды эми Алла билет, эми суу берсе сугарабыз, болбосо кандай кылабыз дагы билбей калдык эми. Кечиги атат дегиш керек. Кечиги атат, ооба, кечиги атат. Аны азыр экпесек, эртең күн ысыкта бул кармабай калат. Ош-Бишкек трассасынын Сузак районундагы участкасында курулуштар былтыр күздөн бери токтоп турат. Суу курлары жарым-жартылай жасалган боюнча ташталган. Райондун Кызыл Багыш айылындагы 200 гектардан ашык жердеги эгин аянттарына суу жеткирүү көйгөй жаралды. Нормада айтсак ошол маалда биз иштеке кыла албайбыз, эми бул чоңдордун келип кетет. Рабочийлерге айткан мен, рабочийлер иштеген чечпейт экен. Чоңдор суу өткөзө элек, суу ачпаса, бүтпөсө каяка өчөт. Суу бүткөн жок, турбалар али бүтө элек. Биз суу ачышыбыз керек. Качан беребиз деп атабыз? Эми азыр обещать этип кетти дагы, эми билбейм, мен обещать эткени менен качан кылат билем, эртең кылабыз дейт, бүрсү күнү кылабыз, эртең бүрсү күндөн бери эртең бүрсү күнгө эле тоебуз. Ош-Бишкек трассасынын Маданият Жалал-Абад бөлүгүндөгү 67 чакырым жолду реконструкциялоо 3 жыл мурда башталган. Былтыркы жылы 15 чакырым жолго асфальт төшөлүп, калган жолдун бир бөлүгү казылган боюнча турат. Ал бөлүгү жамгырлуу күндөрү баткакка айланып, жолдон ары бери каттаган айдоочуларга түйшүк жаратууда. Жолду куруп жаткан азербайжандык компания күн жылыса курулуш жанданаарына ишендирди. Мы провели буквально техническое обслуживание, ремонт. Вся техника готова. Биз жергиликтүү дыйкандардын айткан маселесин туура түшүнүп турабыз. Эртеңден баштап график менен жумуштар жүрө баштайт. Бардык маселе каражатка барып такалып жатат. Техника, жумушчулар да аба ырайын күтүп турат. Каражат маселесин да сүйлөштүк. Жакын арада каржылоо башталат деди. 180ден ашык жерге суу курларын куруш керек. Анын азыр болгону 65-ин бүтүрдүк. Калган жерлерде иш жүрүп жатат. Мындан сырткары 9 көпүрө салынса, анын бирөө гана былтыр бүткөрүлдү. Курулушка Евразия өнүктүрүү банкы 65 миллион доллар каражат бөлгөн. Былтыркы жылдын октябрь окуяларынан кийин каржылоо токтоп белгиленген жумуштар аткарылбай калган. Жумушчуларга да январь айынан тартып маяна бериле элек. Курулушка 20 жалданма компания тартылып, жалпы 200ден ашык адам иштейт. Массалык маалымат каражаттарда ушу Жалал-Абад маданият жолунда убагында баштап аткан жок жолду. Элдерге кыйын болуп атат, тезирээк ушу жолду салгыза дегендей ар кандай ойлор салынып айтылып аткан. Ошого карата биз транспорт жана жол министрлиги тарабынан ушундай атайын бир жумушчу топ түздүк. Ошо жумушчу топ менен келип, бул жерге бир түшүндүрмө жумуштарды уюштуруп, көрүп мониторингдеп келелик деп келди. 2020 бүтпөй калган иштер боюнча бүт баарын айтып, улардын тапшырмаларды берип, анан көзөмөлгө ала турган болдук. Негизгиси ар 15 күн булар бизге отчет берип тура турган болду. Кайсы жумуштарды аткарып атат,
графикти карап биз буларга эгер графиктен калган болсо тапшырмаларды берип кандай маселелер болгон болсо кошо чечип тездетип ушул убагында бүтүргөнгө аракет кылалы деп сүйлөштүк. Маданият Жалал-Абад жолу облустун Сузак, Базар Кургон жана Нокен райондору аркылуу 27 калктуу конушту аралап өтөт. Мүлктөрү жол курууга берилген 252 адамга кенемте берүү маселеси да азыркыга чейин чечилди элек. Жалпы чыгым $2,256,000 деп бааланган. Министрликтен атайын түзүлгөн жумушчу тобу бул күндөрү курулуштагы жаралган маселелер боюнча жеринде калк менен жолугушууларды өткөрдү. Açık korsatkamız elde özü açık tekme meni. Men açık ben. Yok açık korsat bergen. Анан кайта жаап Быйылкы жылы жалпы 20 чакырымга асфальт төшөлөт. Бүгүнкү күнгө чейин 6 чакырым аралыктагы жолдо жер тегиздөө жумуштары аяктап, асфальт басууга даярдалып бүткөн. Долбоор негизинен кийинки жылдын июнь айында бүтүшү керек. Ага чейин айдоочулар уңкур-чуңкур жолдо жүрүүгө аргасыз. Руслан Калматов, Шырзат Агембердиев, 7 канал. Жума күнкү берүүбүз дал ушундай маалыматтардан топтолду. Түз эфирде мен Айжамал Олжобай кызы болдум. Аман туруңуздар.